أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу аталар, агалар, достор, инилер, эже карындаштар. Мына жумадан жума өтүп, бир жума болсун, өмүр кыскарып, бир ай өттү, бир ай өмүр кыскарды, бир жыл өттү, жыл аяктап атат, бир жыл өмүр кыскарды. Бунун эч кандай шек күмөн жок. Бирок жума күнүнүн өзүнүн ыйыктыгы, улуулугу, маанилүүлүгү шариятыбызда айтылган. Ушу бир жумада бир жолу мусулмандар топтолуп, бири-бири менен учурашып, ал акыбалдарын сурап, бири-бирине жардам берип, бул мусулмандын бир майрам күнү. Бүткүл дүйнөдөгү мусулмандар жума күнү топтолушуп, атайы ушул келип Кур'ан-ы Каримден, хадис набавийден насааттарды алып, жашообузга бир нур алып, жашообузга бир багыт алып, дүйнө ахиретибиздин оңолушунун жолун издеп, Кудайга шүгүр, мына ушу жума күндөрү баяндама кылынат. Ушул жерде биринчиден суранычына сыртта отургандар мечиттин ичинен орун алсак, сол жакта, оң жактагы мына сиздердин отургандарыңыз оң жактагыңыздар мечиттер бош турат. Себеп 10-15 мүнөттөн кийин азыр бир туугандарыбыз, бурадарларыбыз келип калат, жай таппай кичине жолго чыгып баратат. Анан бир сөздөрдү токтотуп, атайы бир жарым саатка жакын маселе болот. Атайы бир жумада бир жол келгенге жараша жакшы бир күн коюп, угуп кетсек, баарыбызга иншалла пайда болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн 17 Рабиул Аувал. Рабиул Аувал бул ислам санагынын айы. Жыл болсо 1438 хижри. 1438 хижри дегенибиз пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчкөнүнө 1438 жыл болду. Дүйнөдөн кайтканына 1427 жыл болду. Пайгамбарыбыз өткөнүнө. Анын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туулганына хижри менен эсептесек 1491 жыл болуп атат. Мындайча айтканда 1491 жыл мурун Аллах субханаху ва таала бул ааламга, ааламдын эң ыйык затын, эң улук затын, ааламдын мээрими кыямат күнгө чейин инсандарга пайгамбар кылып, Кур'ан-ы Каримин түшүрүп, үлгү кылып, адамзаттын кутулуусуна себеп кылып, эки дүйнөдө бактылуулукка жетүүгө себеп кылып жиберген Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын туулган айы. Өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген сиздерге, биздерге таза жашоосу, берекелүү, ыймандуу, ынтымактуу, боорукерлүү, адилеттүү жашоосу кыямат күнгө чейин Аллах субханаху ва таала сактап, адам баласына үлгү кылып, бардык адамзатты ошого чакырып, бардык адамзатты үгүттөп, бардык адамзатка керек жарак суроолордун бардыгына жооп берип, таалим, тарбият маселеси бардыгын Аллах субханаху ва таала өзүнө камтып, Мухаммад алейхиссаламды акыркы пайгамбар кылып, арабтарга эле эмес, актарга эле эмес, жалпы адамзатка жиберген. Эмне үчүн айтып атабыз? Жыл бою ар бир саат, ар бир секунд, ар бир моментте биз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын кылганынын аркасынан жүрүшүбүз керек. Бирок албетте бир Рабиул Аувал айы, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам туулган айы 12 Рабиул Аувалда туулган. Ошого биз Рабиул Аувал айында бүткүл дүйнөдө пайгамбарыбыздын тарыхы, туулганынан тартып, жаштыгы, бала чагы, өскөнү, Кур'ан түшүп, Кур'андын мээнети, адамзатка бүткүн таркатканы, дүйнөдөн кайтканын бардыгын сыйрат, шамаилдердин бардыгын зикирин кылынат. Ушуну бир көбөйтүү. Ушул жерде мечиттерде сабак болуп, Кудайга шүгүр, ошого токтоп кетсек, бүгүн ошо жарым сааттын ичинде бир топ сиздерге бир маалымат катары
бир топ сиздерге ушуга бир ыйманыбызга бир нур болсун, ыйманыбызга суу жетсин деген максатта айтып атабыз. Жакшы көңүл буруп неме кылайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Чындыгында, эй мусулмандар, силер үчүн Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламда чырайлы үлгү бар. Эгер сиздер үлгү издесеңиздер, жашоону кандай өткөрөбүз, ушуга үлгү жашоо барбы десеңиз, анда Мухаммад алейхиссалам жашоосу. О байлар, кембагалдар, аялдар, эркектер, инвалидтер, бардык адамзатка мен Мухаммад алейхиссаламды 4 тараптан толук кылып жаратып, кемчилдиксиз толук кылып жаратып сиздерге үлгү көрсөтүп мынакей жиберип атам дейт. Демек пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан биз үлгү алайлы. Ички дүйнөсү кандай болсо, ички дүйнөбүздү ошондой кылайлы. Сырткы дүйнөсү кандай болсо, биз ошондой кылайлы. Түнү кандай болсо ошондой, күндүзү кандай болсо ошондой. Жеке жашоодо кандай, коомчулук менен жашоодо кандай, сапарда кандай, үйдө кандай, базарда кандай, көчөдө кандай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды бардык тараптан Алла субханаху ва таала үлгү кылып, өзгөчө айтканда мүнөздө, кулк мүнөзү. Бардык пайгамбарларга Алла Таалам бардык кулк мүнөз берген. Бардык пайгамбарлар өтө мүнөздүү, улуу кулк мүнөздүү. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзүн Алла Таала өзгөчө айтып, "Ва иннака ла ала хулукун азим." Чындыгында сен өтө улуу мүнөздесиң деп, улуу кулк мүнөздесиң деп Алла субханаху ва таала өзү мактап атат. Мында мурунку аятта "Ва инна лака ла ажран гайра мамнун." Саңа бериле турган сооптун аягы жок. Саңа бериле турган сооптун түгү жок. Саңа бериле турган сооптун эсеби жок деп Алла Таала айтып атат. Пайгамбарыбызга эми Алла айтып атса, канча сооп берерин эсеби жок, аягы жок, түгү жок деп биз кантип санашыбыз мүмкүн? Периштелер кантип санайт? Болбосо Алла Таала ар бир тамчыны, суудагы тамчынын санын, ар бир кумдун санын биле турган зат, ар бир жалбыракты биле турган зат пайгамбарыбыздын эмне деп атат? Саңа бериле турган сооптун белгисиз деп атат. Аягы жок. Эмне үчүн десе, анткени сенин мүнөзүң өтө жогору дейт. Бериле турган себепке, ушу бериле турган ушу соопко мүнөз себеп экен. Ва иннака ла ала хулукун азим деп Алла субханаху ва таала ушул жерден көрсөтүп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тууралуу Айша энебиз айтат: "Өмүрүмдө бирөөнү урган эмес дейт. Бирөөнү сөккөн эмес дейт. Пайгамбарыбыз бир каргаган, жүрөгү катык адам эми болгон эмес дейт. Бир болот экен мисалы арада. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бирөөнү бир кулду дагы, аялды дагы, баланы дагы, жада калса жаныбарды дагы урган эмес дейт. Жаныбарды дагы урган эмес. Hazret Anas разияллаху анху 10 жыл кызмат кылган. Бир жолу эмне үчүн ушуну кылдың? Эмне үчүн буну кылган жоксуң деп мага эмне үчүн деген суроону койгон жок дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушундай мүнөзү. Эми бир болот мындай. Мен эч кимди сөккөн жокмун. Эч кимди урган жокмун. Эч кимди малын тартып алган жокмун. Эч кимге зыян жеткирген жокмун, эч кимге жамандык каалаган жокмун. Бул да кандайдыр бир деңгээлде жакшы. Бирок сиз бир пайда жеткирдиңизби? Бирөө урганды кечирдиңизби? Сиз тамак эч кимге бербе мисалы, бирөөнүн малын тартып алган жоксуз. Бирок бирөөгө мал бердиңизби? Бир садака кылдыңызбы? Бирөөгө зыян жеткирген жоксуз, бирок бирөөнүн зыянына чыдадыңызбы? Ушундан уламаларыбыз, аалымдарыбыз айтат, кулк мүнөз деген башкаларга зыян жеткирбөө эмес, тескерисинче башкалардын зыянына чыдоо дейт. Бирөө сизге ошо зыян жеткирсе, ошону көтөрө билип, ошого чыдап, сабыр кылып, кечирип коюу ушул кулк мүнөз дейт. Башкаларга сизден зыян жеткирбешлик ал сиздин адамгерчилигиңиз ал. Зыян жеткирүүдө айванчылык башталат. Бир алым айткан экен, айванчылык качан бүтөт, адамгерчилик качан башталат? Сиз өзүңүздү эле ойлоп, үй бүлөңүздү эле ойлогон, өзүнүн эле пайдасын ойлоп, мага зыян жетпесин, мага пайда болсун деген, бул айванчылык экен. Менен башкаларга пайда жетсин, менен башкаларга зыян жетпесин деген, бул инсанчылык экен. Адамгерчилик ушул жерден башталат экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Кур'ан түшө электе. Меккеде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жашап турганда бутпарастыктарды көрүп,
Ошо Алла Таалага сыйынын таштап коюп, таштарга сыйынгандарды көрүп, жүрөгү ренжип, кыжалат болуп, Хира үңкүрүнө чыгып кетет эле. Нур тоосуна чыгып, ошол жерде барып ибадат кылып, этикаф кылып, зикир кылып, Алла менен байланышып, миллати Ибрахимде өзүнүн убакыттарын өткөрөт эле. Ошо күндөрдө Хадиче энебиз азыгын берип даярдап жиберип турат эле. Азыгы түгөнгөндөн кийин түшөт эле, кайра Меккеден ошо Хира үңкүрүнө чыгып турат эле. Күндөрдүн биринде Жабраил периште келди, вахий алып түштү, Куранын биринчи аяты Икра сүрөсү түштү. Пайгамбарыбыз эми периште көргөн эмес эле ага чейин. Алланын вахийси келген эмес эле ага чейин. Өтө сүрдөнүп, коркуп, ва хашиту ала нафси, мен жаным чыгып кетеби деп ойлоп корктум дейт. Баягы Хадиче энебизге келип эле заммилуни, адам коркуп калганда үшүп калат экен, түктөрү тик тура калат экен. Мени ушу чадырга орап кой, ушу одеялага орап кой дегенде, эмне үчүн коркуп атат өзүнөн, жаным чыгып кетеби деп. Ошолда Хадиче энебиз акылдуу, эстүү энебиз пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүп, калла ла юхзика Аллаху абада, ла юхзинака Аллаху абада бир риваятта. Сизди Алла эч качан таштабайт, кор кылбайт. Сизди Алла субханаху ва таала кыжалат кылбайт. Сиз эч кыжалат болбоңуз. Эмнеге? Иннака тасил рахим. Сиз туганчылык менен өтө бекем кармаган адамсыз. Туганчылык менен бекем кармаган адамсыз. Ва таксибул маъдум. Колунда эчтеке жок адамдарга кесип кылып таап берип, жетим жесирлерди караган адамсыз сиз. Кембагалдарды карап ошолорго кам көргөн адамсыз. Ва тахмилу кал, инвалидтер колунан таптакыр жумуш келбеген адамдын жоопкерчилигин көтөрүп алган адамсыз. Ва тaqriu дайф, мейман дос, келген коноктордун бардыгын сыйлап жалгыз тамак жебеген адамсыз сиз. Жалгыз тамак жеген адам эмессиз сиз. Дайыма ушундай кылып, ва туину ала наваибил хак, бирөөнүн башына мусибат түшсө, кайгы түшсө, ага кол чапкан, ага күлгөн адам эмессиз. Тескерисинче ошого жардам берген адамсыз. Bunday sıpattуу адамдарга, bunday касиеттүү адамдарга Алла Таала эч качан кордук бербейт, эч качан кыжалат болбоң деп Хадиче энебиз көтөрүп атпайбы пайгамбар? Ушул сыпаттар, мен сиздерге азыр айткан сыпаттар пайгамбарчылыкка чейин пайгамбарыбыздагы адамгерчиликтүү сыпаттар эле. Ушул жерде Хадиче энебиз бир дагы айткан жок. Сиз ибадат кыласыз, сажда кыласыз, зикир кыласыз, этикафта отурасыз, намаз окусуз жана башка деп бирөөнү дагы өзүнө тиешелүү ибадатты зикир кылган жок. Тескерисинче өзүнүн пайдадан өзүнү үчүн эмес, башкалар үчүн пайда жеткиргендерди айтты дейт. Демек кимдин пайда башкаларга жетип турса, Кудай кааласа Алла субханаху ва тааланы эч качан бу дүйнөдө бактысыз таштабайт тугандар. Ошондуктан мына ал жерде пайгамбарыбыздын сыпаттарын биз өзүбүзгө алып келели. Туганчылык менен бекем болойлу. Бирөөнүн карызы болсо, аны машалла бүтүргөнгө аракет кылып, пайгамбарыбыз өмүрүндө бирөөгө жок деген эмес экен. Өмүрүндө жок деген эмес. Эң берешен адамзаттын эң берешени болгон. Рамазан айда берешендүүлүгү күчөйгөн. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзүн караңыз кандай. Биз дагы ошого жакындага 100дөн 1 болсун алганга биз аракет кылышыбыз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыздын жумшактыгын фабима рахмати миналлах линталахум. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. Allah'ın merimi menen sen жумшак болдуң жора жолдошторуңа, сахабаларыңа, душмандарга, досторго, бардыгына пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жумшак болгону Алла Тааланын мерими менен Кур'ан-ы Каримде айтат. Эгерде сен орой болгондо, жүрөгүң катык болгондо, тегерегиңде адамдар, жакындарың сага жакындабай качып кетип калмак. Адамдан кемчилдик болот, кечирип тургун. Алладан да аларга кечирим сурап тургун. Качан бир маселени чече турган болсоң, анда Аллага таваккел кылганда Алла Таала жакшы көрөт. Толук Аллага тапшырып туруп, ишти алып баргын деп Алла субханаху ва таала башка бир аятында ушундай деп айтып келет. Айша энебизден пайгамбарыбыздын мүнөзү тууралуу сурап калышты. Пайгамбарыбыздын мүнөзү кандай эле деп Айша энебиз айтты. Кур'ан окуган жоксуңарбы? Кур'ан пайгамбарыбыздын мүнөзү Кур'ан эле. Кур'ан окула турган болсо, пайгамбарыбыздын мүнөзү дегени практика түрүндө жашоодо басып жүргөн Кур'ан эле дейт. Кур'анда эмне болсо пайгамбардын жашоосунда ошо бар эле. Пайгамбардын жашоосунда эмне болсо анын бардыгы Кур'ан-ы Каримде бар эле дейт. Демек Кур'ан-ы Каримде Алла Таала бизге бериптир. Ага амал кылыш үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир учурда өзү эле
эми пайгамбар катары үммөткө насаат кылуучу келип эле насаат айтып коюп эле кетип калган жок. Балким эң биринчиден айтып аткан насаатына өзү амал кылып көрсөтүп, жүргүзүп, ушунун бардыгын айтып кетти. Кээ бирине токтой кетсек, Алла Тааланын зикри. Ядкуруллаха раббаху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааланы эстейт фи кулли хин, ар бир учурда. Басканда, отурганда, турганда, жатканда, кийингенде, чечингенде, жегенде, урса токто, сапарда, отурса, кайсы гана абалда болбосун. Пайгамбарыбыз жеңишке ээ болгондо дагы, жеңилгенде дагы, ушундай дагы окуялар болгон туугандар, Ухуд согушунда, Бадыр согушунда, өзүңүздөр биле Фатх Маккада кандай болду, Таифта кандай адамдар болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды таш менен уруп кордоду. Кандай болбосун Алланы эстен чыгарган жок. Дайыма Алла субханаху ва тааланын эсинде болгон. Дайыма. Ооруган учурда да, ден соолугу жакшы учурунда дагы, курсагы токто дагы, ачта дагы, барда дагы, жокто дагы, түндө дагы, күндүзү дагы. Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сиздерге бизге демек зикр. Алла Таала Кур'анда айтат: "Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран катира." Иман келтиргендер, Алланы көп эстегиле. Алла субханаху ва таала көп эстегиле. Пайгамбар ушун амал түрүндө көрсөтүп атат. Биз дайыма машинеге отурсак дагы, үйгө барсак дагы, ар бир учурда Алла Тааланы эстегенге зикирлери Кур'ани Каримде жана пайгамбардын сүннөтүндө атайы маснун, ушу сүннөткө Хисн Хасин деген китептер бар. Ушуларды алып биз өзүбүздүн жашообузга Алла Тааланын зикирин менен мындай кооздойлу, жашообузду Алла Тааланын зикири менен алып барайлы, Алланын зикири менен жашайлы. Мындайсын айтып кете турган нерсе. Бардык адамзаттын толук оңолуусуна, бүгүн азыр проблема, адам мындай болду, тигиндей болду деп саартан кечке айвандар кылбаган, жырткычтар кылбаган иштерди кылып, ар кандай массалык маалымат каражаттарга чыгып атат, муну көрүп атабыз. Эмне үчүн акылы бар инсан ушундайга барып калды? Бул оңдогону жолу барбы? Машинени оңдойт экен, мейли заводдор бузулса оңдойт экен, көчөлөрдү оңдойт экен, каналдарды оңдойт экен, арыктарды оңдойт экен, фабрикаларды оңдойт экен, кийимди оңдойт экен, пут кийимди оңдойт экен. Мейли балар оңдоп, адамды оңдой турганда жол барбы? Бар. Адамды оңдой турган толук оңолуусунун жолу, эки дүйнөдөгү толук бактылуулуктун жолу жалгыз гана пайгамбарыбызга итаат жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүнө бекем болууда гана кепилдик. Бул деген туугандар, Алла субханаху ва таала өзү бизди жаратып, бизге жашоо берип аткан, биздин рухубуздагы, жүрөгүбүздө, акыл эсибизде Алланын колунда болгон, өзү Алла субханаху ва таала ушуну бардын кылып туруп берип койгон туугандар, биз билет, биздин кайерден оңолобуз. Ошон үчүн үлгү кылып койгон. Келиңиздер барыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын таалимдерин үйрөнөйлү, жашообузга алып келели. Пайгамбарыбызга итаат кылайлы, айтканын аткарайлы, бизге жагабы жакпайбы? Анткени буда оңолуубуз турат. Буда оңолуубуз турат. Пайгамбарыбыз эмнени айткан болсо, аны эмне үчүн деп, эмне себеби бар, эмне данышмандыгы бар, эмне пайдасы бар деген суроону таштап туруп, пайгамбарыбыз эмне деди? Ал акылдуу инсан. Ал акылдуу инсан. Тафсири Куртубиде айтат, Алла Таала акылды 100гө бөлүп, 1%-ын бүткүл адамзатка бөлүп берсе, 99-у Мухаммад алейхиссаламга арнаган дейт. Бул деген не деген сөз? Ошол миллиарддын канча проценти мага тийди? Канчасы сизге тийди? 99-у каякта? Ушундай акылдуу заттын аркасынан эришпесе каякта? Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу Хазрат Али разияллаху анху айткан, көзү бар, көзү көргөн ал Мухаммад алейхиссалам. Башка адамзаттын баарынын көзү жумук дейт, көзү жабык дейт. Эми көзү жабык адам, көзү көрбөгөн адам, көзү көргөн, көзү ачылган адамдын аркасынан барса, ал ийгилик табат. Аны өзү каалагандай кете берсе, бул столбага түшөт, же бир ангелге, же бир мусорга, же болсо да бир чукурга түшөт. Анын аркасынан эрчигиле деген сөз бул. Ошондуктан улам, урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, ар биз үйрөнөйлү, үйрөнгөнүбүзгө амал кылайлы, булардын баардыгын бекем карманайлы, бекем карманайлы. Эми пайгамбарыбыз өзү насаат кылды, намаз окугула деди, туура. 7 жашарда балдарды намазга үйрөтүп койгула, 10 жашарда окубаса кичте уруп койгула. Намаз менен бекем кылып койгула бул. Биздин жашообуз намаз менен болсун. Өзү кандай окуйт эле? Субханаллах. Канча нафил намаз, канча фарыз намаз, канча сүннөт намаз. Рүкү кылса, бул жакта көргөн адам айтат эле, сажданы унутуп калган окшойт. Саждада жатса, жаны чыгып өлүп калгам жок, ойготуп коелу, мынтип кармап көрөйлүчү депчи. Ушунчалык узак.
Кыямы рүкүдөй, рүкүсү саждадай. Ушунчалык бир Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушунча көп намаз окугандан балтырлары шишип кетет эле. Мен айтат элем, сиздин алгачкы кийинки бардык күнөөлөрүңүз кечирилген. Өзүңүздү эмне үчүн кыйнайсыз мынча? Десе пайгамбарыбыз айтат эле, не Алла Таалага шүгүр кылуучу бенде болбоймунбу, Айша дейт эле. Шүгүр кылуучу бенде болбоймунбу Алла Таалага деп. Намаз менен байланыш. Алла Таала айтып койду анткени. Биз туугандар бир нерсени ишенип коелу. Алланын жардамысыз ийгиликке жетпейбиз, жеңишке жетпейбиз, ынтымак боло албайбыз, бактылуу боло албайбыз, тозоктон кутула албайбыз, кабыр азабынан кутула албайбыз. Алланын жардамысыз мүмкүн эмес. Алла Таала айтат: "Я юхаллазина аману". Иман келтиргендер. Иман келтиргендер. Истаину бис-сабри вас-сала. Силер жардам сурагыла менен. Мен жардам берейин силерге. Жардам бергенге мен таярмын. Силер жардам сурагыла. Эмне менен дегенде? Намаз менен деп атат. Бардык жакшылыктын ачкычы, бейиштин ачкычы берген намазды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям орозого келсеңиз, пайгамбарыбыздын эч бир айы, бизге Рамазан айда бир тутабыз болду. Пайгамбарыбыз эч бир ай, эч бир жума орозо тутпайсан өткөзбөйт эле. 1-4 күнү 13, 14, 15 кандай гана орозо тутат, тутканда да катар-катар ооз ачпай тутканда сахабалар эрчийбиз деп саумы висал деп коет. Оозду ачпай туруп кайра орозо кармай бергенде пайгамбарыбыз аларга тыюу салды. Кой, силер андай кылбагыла, кыйналып каласыңар. Эми мени туурабагыла, бул мага өзгөчө, Алла Таала мага суусундук да берип турат, тамак да берип турат, буга мен неме кылбагыла деп. Орозо боюнча караңыз. Зекет боюнча субханалла, элге зекет бергиле, кайрымдуулук кылгыла, бечараларды карагыла, берешен болгула, кол ачыктык кылгыла, сараң болбогула деген канча хадистерди айтып баратып, өзүнө келгенде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бирөө сурап калса, берген эчтекеси жок, кийимин чечип берип берет эле. Тамагы го биякта турсун. Өзү ачка болуп башкалардын курсагын тойгозгон Мухаммад алейхиссалам жанагынын сахабалары. Кур'анда Алла Таала мактап айтат: "Ва юсируна аля анфусихим ва лау кана бихим хасаса". Өздөрү ачка болсо дагы башкалардын карнын ойлогон, өздөрү ачка болсо башкалардын курсагын тойгозгонду ойлогон, өздөрү ачка муктаж болсо да башкалардын кажетин бүтүргөн ойлогондор, бул пайгамбарыбыздын тарбия кылган сахабалары. Эми өзү кандай дейсиз? Айша энебиз айтат, 3 ай өткөзөт эле, үйдө түтүн чыкпайт эле. 3 ай түтүн чыкпайт эле. Бизде азыр кайсы? Кечиресиздер, бир бомждун да Кудайга шүгүр бүгүн курсагы ток. Ошончо болуп да биз Аллага ибадат кылбасак, шүгүр кылбасак, дүйнөгө батып кете берсек, эртеге кадам кабырга болуп калса, ахиретке эмне алып барабыз? Келиңиздер туугандар, динибизди үйрөнүп, динибиз намаз, орозо менен, зекет менен чектелбейт. Адеп ахлак, мамиле, кечиримдүүлүк, тазалык, боорукерлик, жумшактык, булардын каяка калды бардыгы? Мына зекет менен кандай деп келип атат? Эми пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушунча көп намаз окуп, ушунда жалбыраганы, бул Алладан корккондон эмес эле, Алланы жакшы көргөндөн эле. Алланы жакшы көргөндө эле. Ошон үчүн айтат, Алладан коркуу менен күнөөлөрдөн токтот өзүңдү, ибадаттарды Алланы жакшы көрүп кыл. Алладан коркуу, Алланы жакшы көрүү эки бөлөк. Күнөө, кандай гана күнөө болбосун, Алладан коркуу менен өзүбүздү токтотойлу. Кандай гана итаат, сооп иш болсо, Алланы жакшы көрүп аткарайлы. Алланы жакшы көрүп аткарайлы. Бүгүнкү күндө мисалы азыр карап туруп, күнөө дегенде эле биз арак, чочко жана уурулук, адам өлтүрүү, туура булар чоң күнөө. Ушулар менен калышпаган эле күнөө гыйбат, тухмат, жалган күбө өтүү, чакымчылык, намима, ушактагандык, жала жабуу, булардан калышпаган күнөө. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бунун бардыгына биз көңүл бурушубуз керек. Намазга келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям заманында өз учурунда 5 убакыт намазды окуйт эле сахабалар менен. Албетте, жашоосунда бир эки жолу мисал болгон. Хандак согушунда сахабалар менен кафырлардын ошо согушунда алар алаксытып, ошо асыр намаз каза болуп кеткен. Бир сапарда келет, багымдат, болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын өзүнүн жашоо, таза жашоосунда, берекелүү жашоосунда намаз каза деген болгон эмес туугандар. Биз буга жакшы көңүл бурушубуз керек, маани беришибиз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Эми сөзүмдүн акырында Аллах субханаху ва тааланын неаматтары чексиз, өтө көп, эсеби жок. Бирок эң улуу неаматы биздерге Мухаммад алейхиссаламды пайгамбар кылып жибергени. Биздерге Мухаммад алейхиссаламды пайгамбар кылып жибергени, биз анын үммөтүнөн болуп калганыбыз эң Алла Тааланын улуу неаматы. Лaqad manna Allahu alal mu'minin
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Чындыгында Алла Таала момундарга өтө чоң жакшылык кылды. Бүткүл ааламга жакшылык кылды. Бирок өзгөчө момундарга өтө көп жакшылык кылды. Кантип? Мухаммад алейхиссаламды аларга пайгамбар кылып жиберип. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз айтат, жаралууда эң акыркы жаралып, бейишке кирүүдө биринчи кирген мына менин үммөтүм дейт. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү дүйнөгө эң акыры келип туруп, очередке турган эң акыры очередке туруп алып, эң биринчи кирип кетсе кандай болот? Бардыгын каратып туруп, мына ушундай үммөт бул. Бул үммөттүн мойнуна ибадат эле жазылган эмес. Бул үммөттүн мойнуна башкаларга даават дагы жазылган, туугандар. Өзү жакшы болуп, башкаларды жакшыга чакырбаса, өзү жамандыктан тыйылып, башкаларды жамандыктан тыйбаса, анда болбой калат. Себеп пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар, башка пайгамбар келбейт. Пайгамбарчылыктын мөөрү басылган, пайгамбарчылыктын эшиги жабылган. Алла субханаху ва таала башка китеп түшүрбөйт. Эми бул үммөттүн мойнунда ааламга ыйман жеткиришлик, ааламга исламды таркатышлык, ааламга ынтымак, саламат, тынчтык, аманчылыкты тургузушлук Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүндө. Ушу мусулмандар келиңиздер, баарыбыз биз оңолсок, баарыбыз ушул пайгамбардын жашоосун жашообузга алып келип, амал түрүндө инсан бир туган, ыйман бир туган деп адамдар экиге бөлүнөт. Момундар бардыгы биз ыйман бир туганыбыз. Момун эместер ал инсан бир туган, бир атадан, бир Адам алейхиссаламдын балдарыбыз. Биз аларга да боорукерлик кылып, алардын түбөлүктүү ахирети дозок болуп калбасын, түбөлүктүү кордукта Алланын азабына душар болбосун деп, биз аларга ыйманды, исламды, адеп ахлакты, адилеттүүлүк, боорукерлик, ынтымакты, тазалыкты, күнөөдөн сактанууну ушуну баары туруп амал түрүндө көрсөтөйлү, алдын алып барайлы. Мына ошого туугандар, сиздер биздердин ар бирибиздин салымыбыз, ар бирибиздин дуабыз, ар бирибиздин пикирибиз буга болуш керек, туугандар. Бүгүнкү күндө туура көрүп атабыз, кандай гана мусулмандарга бир кордук болуп атат, кандай гана исламга жала жабуу, исламды каралоо болуп атат. Буларга иншалла Алла Таалам өзү жетиштүү. Бирок албетте бизден дагы кеткен кемчилдиктер бар десек, мен деле адашпайм. Кана биздин мусулмандар туугандар ортобуздагы ахирет үчүн умтулганыбыз көбүрөкпү, же дүйнө үчүн умтулганыбыз көбүрөкпү? Бири-бирибизди кордогонубуз көбүрөкпү, же ынтымагыбыз көбүрөкпү? Бири-бирибизди ушактаган көбүрөкпү, же бири-бирибиздин айыбыбызды жашырган көбүрөкпү? Ар кимибиз билебиз да, жүрөгүбүзгө колубузду коюп туруп айта алабыз буну. Мен ибадатым көппү, же күнөөм көппү, бардыгыбыз билебиз. Канчалык инсанмын, канчалык мен жакшылык каалай аламын, канчалык жүрөгүм жарык, канчалык жүрөгүм нурлуу, канчалык адамгерчиликтүүмүн, канчалык кулук мүнөздүүмүн, баарыбыз буну билебиз, туугандар. Ушуга биз өз кишини мээнетти аркага таштап койдук. Анын себеби дүйнө бизди кичине алдап койду, дүйнө бизди кагыштырып койду. Шайтан буну бизди козгоп, аркабыздан күш кылып, мына кыл, тыгындай кыл деп туруп, ошого алаксып кеттик, туугандар. Келиңиздер шайтандын жолунан кайтайлы, Рахмандын жолуна түшөйлү. Дозоктун жолунан кайтайлы, тоба кылайлы, күнөөнүн жолунан тоба кылайлы, бейиштин жолуна ак жолго түшөйлү. Мына биздин мечитибизде айтылган хутбалар ушул, туугандар. Ушуга биз өзүбүз амал кылып, башкаларга да жеткиргенге, үйүбүздө, көчөдө, иште, каякта болбосун ушуларга жеткирели. Келиңиздер, жалган сүйлөөдөн баарыбыз тоба кылайлы. Бирөөгө жамандык каалагандан тоба кылайлы. Бирөөгө жамандык жеткиргенден тоба кылайлы. Бирөөнү жек көргөндөн, өч алгандан тоба кылайлы. Пайгамбарыбыз өзүнүн заты үчүн бирөөдөн да өч алган эмес. Бирөөдөн да өч алган эмес. Ва антумул тулака деп 21 жылдык зулумдук кылган Мекке мушриктеринин бардыгын кечирип берген. Пайгамбарыбыздын мүнөзү менен ошону кечиргенди көрүп, ушундай тоодогу адеп ахлакты көрүп, бардыгы куфрунда тура албай ыйманга мажбур болгон киргенге, туугандар. Келиңиздер, биздер сиздер дагы ушу маселелерди бир жакшы карайлы. Алла субханаху ва таала амал кылыштыкка товфик берсин, баарыбызга узун өмүр үчүн ден соолук берсин. Алла таалам имансыздарга иман берип, имандууларга ынтымак, таквалык берсин. Алла субханаху ва таала элибизди журтубузду тынчтык, аманчылык берип, ва ахиру дауна алхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.